ачык айтыш керек. Эксире сыгып келип кийинип ачык айтыш керек. Ошол ачыгын айтайын, стюартка келбей эле койгула. Персоналдар жаккан жок ачыгын айтканда. Шефтер начар экен. 7000 TL. Ачык айтыш керек. Көтөрдү зарплатты. Бизде иштеген адам жок го. Кыргыздай. Турса мен башында келгенде эле жаккан, жакшы турса. Мен келечекте жаштарга айтып турайм, кел иштегиле. Assalamu alaikum туугандар. Бүгүн выходной. Деңиз жээктебиз. Мерсин аби. Бүгүн өзүмө чогуу иштеген. Азамат Байкеден комментарий алабыз буюрса. Assalamu alaikum. Кандайсыз Азамат? Жакшы. Кандайсыз? Жагып атабы, эмне болуп атасыз? Жагып атат. Ке санда калгандарын өзүңүз сөйлөп ал, Мен курчугум жакканыңызга. Көрдүңбү? Азаттыктан келиптир көйкө. Көкөзүн көйгөзү уккан. Азамат Байке, кандай келдиңиз? Эмне болуп келдиңиз? Жакшы Жолу келдик. келишиңиз? Экинчи жолу келип атам буюрса. Жасында күз болобу? Телефон түшүт. Качан кайсы отелде иштедиңиз? Эмне болуп иштедиңиз? Бул отелде мурунку отелим Paloma Грида болчу. Жакшы болот, стюарт болуп иштегем. Посуда жууп. Бул жактачы? Биякта да посуда жууп иштеп атам, бирок биякта сыкынты болуп атат. Эмне сыкынты болот? Груз этип атат биякта. 1 айдан бери, 1 ай эмес 3 айдан бери дедовщинадабыз, эки кыргыз. Эмне дедовщина болчу? Оор жумуштардабыз, жалаң эле. Оор жумушта иштеп атабыз, өздөрү жеңилде буфеге чыгып келишкен. Тындырбай иштедет ошол. Бардык эле жерде ошондой го дейм, кыргыздарды. Жок, бардык жерде эле ошондой, бирок бизди кучагына батыра албай койду, өздөрүнүн бир тууганындай кылбай койду. Башка жактан бир теги бияктын мүдүрү бир кулчулукка сатып келгендей кылып бизди кулчулук сыяктуу кылып сый мамилени көрсөтүштү. Ошондой көйгөй оор. Канча акча менен келдиңер? Келген акчаңар канча? Келген акчабыз 280 менен келгенбиз, экөөбүзгө кошулуп 59 000 болгон. Бирок 106 менен бергенбиз долларды Кыргызстандан. Ошол доллар көтөрүлүп аткан кезде. Доллар көтөрүлүп аткан кезде бизди ошол убакка тиги кыздар да ошондой кылды. Биз эрте берели десек албай коюшкан. 106 менен. Берели десеңер албай койгон. Курс ылдый болуп турган маалында. Доллар жок азыр кое тургула деп көп көздөр кармап турбашкан, ошол анан 106га чыкканда алышкан алар. Курстун. Алар кандай доллар жок деп кой. Силер кайсы убактан баштап жазылып баштадыңар? Биз деген январдан баштап жазылганбыз. Январда канча эле курс? Курс деген январда деген 84 болчу. 84-85 болчу. Ошондо эле акчаңар болсо сразу берип салсаңар болбойт беле? Жок, ошондо берели дегенде булар кое тургула, доллар жок эмеде Бишкекте кое тургула деп кармап турбашкан буларчы. Азыр албайбыз деп. Убагында келгенде алабыз деген, убагында келгенде 106 менен алышты. Биз 59 000 санап бердик. Ошонтип алышкан. Ошол эми бизге деле ошо рекламный кылып жолуңар жакын деген жолдон куурадык. Жөө келип атат, бутта отказ берип атат. Бир бут отказ. Ден соолук кетти. Ошого байланыштуу. Ошондо бул жерге келгениңиз жакпаптыр да, бул отель? Бул отель жаккан жок. Бул отель жакты, бирок персоналдар жаккан жок ачыгын айтканда. Шефтер начар экен. Стюарттын шефтери өз кучагына батыра албай койду бизди. Ошондо бутуңуз отказ деңизчи. Эмкиде кыргыздар келе турган болсо эмне дейсиз? Ошол именно Стюарт жагына. Стюарт жагына келбей эле койгула. Келсеңер гарсон, официант, мейдан болуп келгиле, келсеңер. Биз 3 ай иштедик мына. Юрулдук, түрктөр айткандай. Шарттары кандай экен? Шарттар, жашоо шарттары жакшы экен, жакшы эле. Интернет бар, жатаканабыз бар. Бир жумада шейшептер тазалап, ичин сүрүп тазалап келет. Жакшы, Кудайга шүгүр. Шүгүрчүлүк келтириш керек. Жакшы, бирок ушу шептерибиз менен батышпай койдук. Ар кайсы өзү айтышып эле.
ошондой болуп калды. Кыргыздын элемандары чалышпайт экен деп ошентип атышты, бирок бизде иштеген адам жок го кыргыздай. Кече күнү шефиңер кайра айтты го. Эмнеге кетип атасыңар, эмне эрте кетип атасыңар деп. Жаман болду го. Шефтер ал эме да, шефтер уже чувствовать этип атат да. Убагында чувствовать этпей койду да. Биз канча мындай кылып бергилечи деп сурандык. 5 жолу 10 жолу сурандык. Биздин суранышты аткарбай койду. Анан жашоо ушундай экен да. 5 кол тең эмес экен. Жашоо шартына байланыштуу кетип атабыз. Мен эми баягы өкүнүч болот да, өкүнүч болбой койбойт. Мындай достойный кетсең жакшы да. Октябрда эл катары эл менен шаңдуу кетсең жакшы болмок. Бирок бар жүрөктө өкүнүч бир аз өйүт да. Жашоо ошондой да адамдын. Демек, кийинки жылдарда бул отелге келе турган стюарттарды келбей кой дейсиз. Стюарттар эми келбей эле койгула эми. Отель жакшы, бирок шефтери начар экен да. Өздөрүнүн кучагына ала албай койду. Бизди жетимсиретип койду. Жетимсиретип, силер кимсиңер? Никто деген Текебай айткандай ошондой суроолорду эме кылып коюшту бизге. Өздөрүнө жакындата албай коюшту, ошол. Ачыгын айтайын, стюартка келбей эле койгула. Келсеңер официант бар, мен мейдан болуп келе бергиле, мейданга жакшы экен. Акырын жүрө бересиңер кыймылдап. Стюарттан тынбайсыңар. Жумуш оор. Оор жумушту да так аткарсаң да жакпайсың. Түрктөргө жагыш кыйын экен негизичи. Кыргыздар. Айлык акы кандай болот? Айлык акы көтөрүлдү деп алдык. 7000 TL. Ачык айтыш керек. Көтөрдү зарплатты. Көтөргөндө 300 аскер үчрөтү көтөрүлдү. Аскергечи көтөрүлдү, анан отель кошкон жокпу билбейм, ошонусун так айта албайм. Аскер үчрөтү өзү 5500 эмес беле? 5500 ошо кошулду. Мен ошондо 7325 алдым. Майрам күндөрүнүн акчасы кошулду окшойт, бир 3 күндүккө. Ачык айтыш керек. Ошол просто ушу шептер эле батырбай койду. Иштейли деген ой максаттар чоң болчу. Ошол эми жүрөктө өйүп кетип бартабыз, эми келечек алдыда. Кудай буюрса ден соолук болуп турса, дагы жакшы ийгиликтерди багындырабыз да, иншалла деп коелу. Ошол. Тамак ашы кандай экен? Тамак ашы жактан кандай булар? Тамак аш жагы эми кыргыздарга кыйын экен, шорпо шилең ичпесең, эт жебесең, эми эт келип атат, эми бияктын этинин эми бияктыкы калориясы жок экен. Мен весим сөбөктөрүм да көтөрө албай калды, ошол калориясы жетпегендиктен. Кыйналып атабыз шорпо шилеңден. Баш тегеренип, иштеген жерибиз ысык, вентиляторда иштебей калат, кээде иштеп, кээде иштебей. Ошо вентиляторду дагы ошол чуркап жүрүп өзүм койдурдум. Шептерге улам жалып кылып атып. Биякта жалып кылсаң ошо 2 айдан кийин коюп берет экен, сразу коюп да бербейт экен. Иштеген жериме аябай ысык болчу. Тердеп, кийим суу болуп, 2 сыйра сыкчумун, ачык айтыш керек. 2 сыйра сыгып келип кийинип иштечүмүн. Ошол эми баягы ушу шептерден качак кетип атат, эми бизден кетпей эле. Шептер батырбай да ошол. Ошондуктан кетип атабыз. Өзүңөр достойно көрсөтүп атасызар бирок. Өзүбүз достойно иштеп атабыз. Ак ниет. Бул жашоодо өтөбүз баарыбыз эле. Ошондон Кудайдан коркуш керек. Ошол достойно иштеп атабыз. Ошол тиягынан биягынан кылып, аракет кылып. Ошол. Өздөрүнөн кетти, бизден кеткен жок. Өздөрү билсин эми. Негизи Турцияда иштеп жашаш кандай экен, сизге жактыбы негизгиси? Турция мен башында келгенде эле жаккан, жакшы Турция. Мен келечекте жаштарга айтып турайм, келип иштегиле. Бирок келатканыңарда ошол мурун барып жүргөн адамдардан, байкелериңер, эжелериңерден сурагыла, кайсы отелге келебиз, кайсы отель жакшы, зарплата жакшы, кандай отношение кылат персоналдарды, кандай күтүп алат, ошонун баарын сурап келсин. Кыйналып келип алып анан Азамат байке сен Гавай, Лафа, Майами деп айттың элең дебегендей кылып, алдын ала сурап келип иштегиле. Ар бир отелдин ар кандай шарттары бар. Шарттары бар, аның да туура. 5 кол тең эмес, бир жерде шефтер жакшы, бир жерде начар болуп калат. Ошол
сурап билип мындай мурун кийин барып келгендерден сураштырыш үчүн биз ошо бир WhatsApp группа бар. Ошонун астына описаниясына жазып коебуз. Ошол номерге жазылып да катталсаңар болот. Кийинки мисалы үчүн уже быйылкы жыл бүтүп калды да. Мага буйрса 2 айдан бүтөт да. Кийинки 2023-сезонго келе тургандар болсо ошол группаларга катталып, ошол жактагылардан сураштырып билип кайсы отелге бараткан болсоңор, ошол отель кандай, ошол жөнүндө сураштырып билсеңер болот. Мен дагы бир суроо айтып кетет элем болчу. Бияктан барып жумушчу ала турган Турциядан бара турган нерсе бар көрсөтөт, видеолоручу, реклама. Ошо рекламаларга көп ишене бербегиле да. Укмуш кылып көрсөтөт экен жөн эле. Ой, сонун жол сонун, теги Дожман жакын кейбегиле. Дожманга жөө келем, күндүн ысыгын 50 градус ысыкта басасың. Барып келчү шайман болуп калат. Тамакка түштөн кийин барабыз жөө. Кыйын эле болуп калат ысыкта басыш. Ошо Дожманыңарды сурап да келгиле. Жакын жерден болсун Дожманыңарда. Кыйналбагандай болгула. Мен айтарым ошол. Бизге ошол кыйынчыраак болуп калды да. Күн ысыкта барып келиш. Ичкен тамагың деле баягы сиңимдүү деле болбойт экен. Эмне ол ысыкта бат эле сиңип кетет экен. Келип Биз кыргыздарга жалаң майлуу эт шорпо менен көнүп алган жагыбыз бул жак сиңимдүүсү бат да бат эле сиңип кетет. Ошонсу кыйын экен. Бизден Кыргызстандан бир сууга кабышкан бермишел каранда чай ичип койсоң 24 саат ток жүрөсүң. Биякта андай жок. Биякта бир 10 мүнөт, 20 мүнөттөн ач болуп каласың. Ошол баарыңарга тең ийгилик. Быйылкы жылкылар аман эсен иштеп Кыргызстанга кайткыла. Насибиме. Эми буйурса деп коелчу, эми кийин насип этсе келебиз эми. Адам баспайм деген жерин 7 жолу басат экен адам. Ошондуга байланыштуу Кудайым буйурса эми иншалла деп коелу. Кийин келип калсак дагы көрөбүз да Кудайым буйурса. Буга чейин иштеген отелиңиз жакшы эле? Мен мурунку отелим иштеген жерим эме шефим жакшы болчу аябай. Өзү кошо иштеп, өзү кошо мага жардам берип, Азамат мындай кыл, Азамат. Мен ооруп калганда да ошо шефим дарылачу. Дары-сарысын алып келип берип, эс ал ме ич деп. Бүт мага ушунчалык отношениясы жакшы болчу. Кетип баратканда өзү узатып, үйүнө чейин тамагын берип, семьясы менен мени узаткан ал отелде. Жакшы, мени аябай мындай бир тууганындай көрүп, сыйлап, мен көрбөгөн Анталияга алып барып, машинасы менен апарып, мына бочен ушундай деп бүт жерде мага эме кылган. Рахмат ал кишиге да. Алла ыраазычылык болсун. Ал кишинин өмүрү узун болуп, үй бүлөсү менен ден соолукта жашасын. Ийгилик каалайм ал кишиге да. Ошол анда кийинки келе тургандарга айтабыз ошол, сураштырып билиштирип келди, кийин Азамат байкедей болуп начар шефтерге туш болуп калып өкүнүп калбагандай бөгөндөй болгула ошол. Ал эми быйыл иштеп аткандарга болсо ийгилик, иштерин сезон акырына чейин жакшы аяктап алышсын, ден соолук болсун. Макул анда мейли. Мен ушу комментарий берейин деп жүрдүм элем. Сырларым ачык, сырларым чыкты окшойт. Жеңилдеп да калдым азыр. Маанайым жакшы. Жакшы тургула.